Биз буга чейин айттык да, алардын бой келбетиңерди узарттык деп. Бой келбети чоң болгону жөнүндө маалымат берилди. Бирок канча болду? Эмнеге салыштырууга мүмкүн? Кандай болду? Муну Курандан карайлы. Мындай дейт. Ал эми ат калкы ышкырган суук шамалдан кыйроого кабылды. Демек, астероид түшкөндөн кийин катуу шамал жүргөн бороон, суук. Ал Алла ага катары менен 7 түн жана 8 күндү баш ийдирди. Демек, күндүзү 7 күн, анан 8-чи түнү менен барып бүтүптүр да. Ошого чейин ушу бороон бүтүн дүйнөнү каптаган. Бүт дүйнөнү каптап. Сен анда калайыктын омкорулган курманын сөңгөктөрүндө кыйрап жатканын көрөт элең. Эми курманын сөңгөгү 50-60 метрге жетет. Бул эмне айтат? Бойлору ошондой экен. Куран ошону салыштырып атат. Анан бороонун кубаты да ошондой экен да, курманы жылып кеткенде. Ал дейт алдынан эмне жолукса дейт, аны калтырбайт эле дейт. Ушуну менен бул доор биринчи катаклизмди өткөрдү. Андан кийин Самут калкын окубадыкпы, Салих пайгамбар. Бирок бул жерде дагы бир суроо бар да. Ооба, динозаврлардын ошо калдыктарынын баарысын табышты, изилдешти. Чындыгында эле ошо 60 миллион жылдан мурда жашаган экен. Андан кийин бир деле динозаврдын денеси табылбаптыр. Андан кийин учурларда жашаганда. Бирок эмнегедир анда ошо адамдардын ал убакта жашаганын бүгүнкү илим эч кандай моюнга албайт да. Ал учурда адам болгон эмес. Ал ошо динозаврлар жок болуп, ошол бир канча өткөндөн кийин, анан бир миллиондогон жылдардан кийин гана адам бул жер бетинде планетага жашоого келди деген версияны берип атат да бүгүнкүсүдө биздин окумуштуулар. Эч кандай далил келтиришпейт да ошо динозаврлардын учурунда адам жашаганы тууралуу. Техаста бар экен. Мына эле биздин Баткенде деле менин бир инилерим айтат. Адамдын бутунун изи ташта калган дейт. 2 метр дейт. Таманын узундугу. Ошо Филиппинде, Америка жакта, Австралия жакта, муну Индия, ушу бардык эле Азиянын көп аймактарында алп адамдардын сөөктөрү табылат экен. Анан азыркы илим муну жарыя кылбай жок кылып тастайт экен. Мисалы 18 метрге жеткен скелет Индиядан табышты да, анан аны да бекитишип, ошондой эле бул азыркы илимге туура келбеген болсо беките берет экен. Жооп таба албай, эмнеге жооп таба албаса акырын. Анан айласы жок. Баягы мегалиткалык таштан курулган аны таш беките албайт экен. Анан аны эмне башка планетадан келген тигиндей. Ал бар ал. Бул жөнүндө көп окумуштуулар нааразы болуп, дүйнөлүк ошо бийлик төбөлдөрү илимге каршы деп айткандары айрыкча Америка тарапта көп. Эми андан кийинки Самуттар. Самуттарга деле астероиддер түшкөн экен. Мына бул жерде сүрөтү бар. Кратердин ени 31 километр экен. Айланта баягы түшкөндө. Бирок аны окуп койсоң болот, алдында кандай окумуштуулар кандай эме беришип атат, мүнөздөмө беришип атат. Гренландияга түшкөн астероидден калган кратер. Жакынкы эле жылдардагы илимий ачылыштар бир кызык маалыматты ачыкка чыгарды. Астероид Гренландияга түшкөн экен. Окумуштуулардын 2016-2017 жылкы изилдөөлөрүнүн алгачкы жыйынтыктары боюнча Дания, Голландия, Германия, Канада, Швейцария, Великобритания жана Америкадан атайын бул изилдөөнү колго алган 23 окумуштуунун жарыя кылган материалдары жакында эле жарыкка көргөн болчу.
Анда кыскача айта турган болсок ушундай деп айтылат. Гренландиянын түштүк батыш тарабындагы 800 метр калыңдыктагы Гаявата мөңгүсүндөгү кратердин айланта алкагынын диаметри 31 километрге жетет. Окумуштуулар астероиддин компьютерде жасалган модели боюнча эсептеп көрүшкөндө, ал секундасына 20 километр ылдамдык менен учуп келип жерге урунган. Астероид 7 километр тереңдикке чейин жерди оюп кирип кеткен. Көз ачып жумгуча жерге келип урунган астероиддин диаметри 20 километрдей аймак тып-тыйпыл кыйраган. Астероиддин салмагы 12 миллиард тоннага чамалайт. Андан пайда болгон жарылуунун кубаты Хиросимага ташталган бомбадан 47 миллион эсеге көптүк кылат. Андан көтөрүлгөн топурак азыркы Канаданын территориясына чейин жеткен. Окумуштуулар астероид мындан 12 000 жылдай мурун жерге келип урунган деп жатышат. Бул болсо так эле Салих пайгамбардын учуруна туура келет. Изилдөөлөр уланып жатат. Болду. Демек 12 000 жыл мурда болгондо бизде айтып жаткан эле кадимки эле жана Атланталарга Атлантидага туура келет. Эми салыштырып коелу. Ооба. Тиги биринчи Юкатанага, Мексикага Алп адамдарынын доорунда түшкөн бул анын кратери эни. Чукурайып калган жери. 180-200 километрге жетет экен. А бул кичинерээк экен да. Мунуку 31 километрге жетет экен. Башта 6 эсе кичинеге. Ал Алп адамдарга түшкөн астероид саатына 60 000 километр ылдамдык менен келген бекенби? 40 000 беле. 60 000. А бул 20 000. Бул 20 километр ылдамдык менен 20 километр. Демек бул жайыраак келгендике кичинекейирээк экен да. Ал тигил 7 миллиард эсеге кубаттуу экен Хиросимага ташталган атом бомбадан. А бул 47 миллион эсеге. Бул кичинерээк экен. Мындан көтөрүлгөн чаң ошо Канадага жетти атабы? Эми Атлантида жөнүндө деп айтканың туура. Атлантида мындан жана Платондун жазганы боюнча 11-12 000 жылга айтылат. 12 000 жылга жакындап барат да. А Платон аны мисалы жанагы мына Баалбектеги бир эле ташты. 4-үнчү таш дейт. Мына бир блогун көрүп коелу. Эң белгилүү таш, 4-үнчү таш блоктор кесилип алынган жерден жылбай кала берген. Дүйнөдөгү кол менен чегилген таштардын эң чоңу деп саналган бул таш Баалбекке жете бербей Акрополдун 50 метрдей түштүк тарабында жатат. Аны илгертен эле түштүк ташы деп атап келишкен. Бул монолиттин эмнеге ылайыкталып жасалганы да белгисиз. Ал триллиондон да чоң, узундугу 21 метр, түштүктү карап жаткан башынын кесилиши 4-5 метр, адам түндүктү караган башыныкы 5 метр, 5,5 метр. Түштүк таштын көлөмү 433 кубометрге, салмагы болсо 1000 тоннадан. Айрым бир эсептөөлөр боюнча 2000 тоннага жакын бар. Мындай массага ээ нерсени көтөрө турган гигант крандар жакында эле пайда болду. Инженер Коломийчуктун эсептөөсү боюнча бул таш блокту бир эл учурда ордунан жылдырыш үчүн 60 000 кишинин күчү керек. Албетте муну иш жүзүнө ашырыш деги эле мүмкүн эмес. Кесип алынган жеринде жаткан 1000 тоннадан ашык мындай зор чулуу ташты курулуп жаткан имаратка кантип алып келиштин сырын билиш таптакыр эле мүмкүн эмес дейт. Мына ушундай бизден мурун цивилизациялар өткөн. Балким ушул курулуш ушул курулуп бүтпөй калган го дейм. Ушу курулуп аткан учурда мүмкүн буларда да ошо маалымат болгон болуш керек, ушундай бир катаклизм болушу жөнүндө. Бирөөсү бүткөн экен. Могу таштар ошо бүтпөй жетпей жолдо калып калган. Мунусу дагы бир башка курулушка деген да, бул Ливанда. Анан ал убакта жер бети тегиз бир эле мамлекет болгон да, Алп адамдар жашаган. Азыркыдай көп мамлекет эмес. Тиги эменики да бар да. Анан булар абдан
Atlanttар деп коюп атабыз эми, самуттар. Болжолду. Алып адамдар дүйнөнү 47 миллион жылдан ашыгыраак мекендептир. Булар 65 миллион жыл ашыгыраак мекендептир. Анан эң кызыгы мындай деп атат да. Палеогизилдөөчү Пайел жер алдындагы тоннелдер дүйнөнүн бардык континенттерине жөргөмүштүн желеси сымал таралып кеткенин айтат. Бул тоннелдер өтө жогорку технологиянын жардамы менен курулуп, ага азыркы адамдардын акылы да жетпей жатат. Алар жалаң эле кургак жерде эмес, деңиздер менен океандардын алдынан да өтөт. Ал тоннелдер жөн эле казылбай, алардын беттери айнектей тегиз абдан бекем материал менен да капталган. Бул туннелдердин байыркысы мындан 30 миллион жылдай мурун, эң акыркылары 1 миллиондой жыл мурда курулганы белгилүү болду. Жер алдында бүтүн океандын алдынан өтүп кеткен туннелдер азыр да бар. Бирок иштебейт эми ал кыйры. Иштегени да бар деп атат. Анан эң кызыгы бул кантип белгилүү болуп калды. АКШнын бир Сэм Белоуски дегени эсминец жанагы корабльде кызмат кылган жоокер өлгөн экен. Индия тарапта. Анан анын жилети Москвада Бездонный деген көлдөн табылыптыр да, 4000 километр. Аны ушунда окумуштуулар кандай Индияда өлсө, анан бул келип жилети бияктан чыгат деп анан көрсө ошо жер алдындагы тоннелдерде суулар да бар экен. Ошо менен келген да. Бул тоннелдер бул өтө көп экен материал. Кырымда бар экен, Кавказда, Поволжьеде, андан Батыш Европада, Англия, Франция жакта. Булар уже аныкталган туннелдер. Аныкталган, бул академик эме жазыптыр. Евгений Воробьев деген академик. Англия, Америка континент, Калифорния дейт, Түштүк Америка, штат Айдахо, Чили, Эквадор, Перу, Кытай, түштүк чыгыш Азия, түштүк батыш Кытай, жакынкы чыгыш Сирия, Алеппо шаарында ушу ар жактан табылып, Ливан тоолору жактан. Анан мунун бир бутагы мына Сибир жактан Сахалин, Японияга барып, Түндүк Муз океаны менен барып, Америкага өтөт экен. Бир жагы бу Кавказ жактан буралып отуруп туруп, ошондон Аравия, андан ары Египет, ошо пирамидалардын алдынан өтөт. Андан ары Антарктидага барып, кайра Америкага келет экен. Кольцо экен. Жөргөмүштүн желесинде, Москванын метросунда экен да. Бул азыр ошондой цивилизацияны жасаганы, жер бетинде болгону. Демек, бул жанагы ажит коомунан кийинки коомдун жасаган иштер экен да. Андан кийин жана эмнеде окудуң? Мындай да окудуң го дейм. Мына анын силерди ат калкнайын жер жүзүнө орун басар кылганын жана жайгаштырганын эстегиле. Өрөөндөрдө ордо сарайлар салып жатасыңар. Тоолорду үйдөй кылып кыркып жатасыңар дейт. Мына мен өткөндө да көрсөттүм эле, азыр да көрсөтүп коеюн. Тигинде де бар болуш керек. Туннелдер бар экен. Кайлас. Кайлас тоо бар экенби? Мына ушу пирамида болуп атпайбы? Кол менен жасалган деп. Bunu Muldaşip деген okumuştu 3-4 жолу бар экен. Ушунун айланасы 101 тоо экен дейт. Бүт компьютерге салса пирамида экен ар кандай форма. Тибет тоолору. Мына тоннелдер жер алдындагы. Мына бул Бермуд 3 бурчтугундагы мегаполис экен пирамидалар. Мындан ошо 12 жылдай мурун сууга чөгүп кеткен. Океанын түбүндөгү пирамида. Мына бул Америкадагы мына. Мына карачы, асканын үстүндө ар бир блок 10-15 тонна кирпичи чегилген. Мачу Пикчу да. Мачу Пикчу. Мына Пасха аралы деген билесиң, Тынч океандын ортосундагы. Бул
Мына үстүңкүсү ошо самуттар курганда, мына түбүнкү фундаменттеги 2000 тонналык таш блоктор бул алдыңкы ат калкынан калган. Eski sivilizasyonun kaldığının üstüne kurganda bulardık 10-15 tonna, 300 tonna ayırması. Belin görünüp durur. Yani Amerikalık bir Rusya'dan bir okumuştu. Sklyarov. Ушул жөнүндө китеп жазды мына. Перу, Боливия, Задолго до инков. Буга чейин бизге инктердин ошо курганы деп келген да. İngilizler kurgan. Алардык эмес экен. Бул баш сөзүнө жазып, ушу бир китеп жазды мына. Мына мындай кылып кызыктай кынаган ар кыл формадагы таш блоктор. Анан эң кызыгы дейт булар. Мына мындай ойма чиймеде салып кетет экен да станок менен. Таң калыштуу. Булардыкы эң оору 400 тоннага барат да блоктор. Атигилердики 1,5 миң тонна болуп кетип атпайбы андан мурун. Мына мындай кынап коет экен да, станоктон жана биз такталарды сүргөндөй, каалагандай. Алар үчүн бул жумуш катардагы эле жумуш экен да. Мына мындай. Биз ылайдан кирпич жасаган. Мына мындай тоолорду кыркып kesip. Mına bloktordu. Bul bir kitev yazdı şunday. İşigil bul sivilizatsiyalardı Kur'an aytat. Mından 12 bin yıl murun oşo toğlardı, kırkıp büyülörді kurup atpaysın arып деген ошондан. Ооба. Ошентип Kur'an eğer biz ушундай кылып 19 ayatка bölüp sisteması менен окуп үйрөнсөк, бардык пайгамбардын учурунда сивилизацияны окуп үйрөнөбүз. Demek adam zaten Yok, bul sistemаны колдонбосак анда башаламан жомоктой ар жеринен бир чолу окуй беребиз да. Birine birini ulay albay. Улай албай. Ошон үчүн мен сага анча мынча түшүндүрдүм окшойт. Балким бул берүүнү уккандар да түшүнөр, кызыгып, Курандан өздөрү да окуп көрөр, комментариясы жазылды. Мынча болгондон мына бул жерде Хут пайгамбар дедим белеби? Ооба. Хут пайгамбар Хут сүрөсүнүн 50-60 аяттарында 11 аят экен. Андан кийин эле Хут пайгамбар жөнүндө дагы 8 аятты Арап сүрөсүнүн 65-79 аяттарында айтат экен. Ошону менен дагы 19 аят болду. Дагы 19 аят болуп экен. Хут пайгамбардан Салих пайгамбар келдиби? Бул болсо Хут сүрөсүнүн 50-68 аяттарында 19 аят менен берилет экен. Последовательность биринен аркасы бирине. Аны биз айттык да. Мен жөн 19 аят боюнча. Салих пайгамбардын өзү жөнүндө Шуара сүрөсүнүн 141-159 19 аят. 19 аятта бир берилет экен. Андан башка пайгамбар болуп экен. Мына Нух пайгамбардын доорундагы кыйрооду Нух пайгамбарына чейин Юнус сүрөсүндө жана 4 аятта дедик белеби? Андан кийин 15 аятта Ай сүрөсүндө дагы 15 аят менен берет экен. Ат калкы аяттары жалган ачарды аларга эскерткенимден кийин азабым кандай болду? Биз аларга каргашалуу күнү көпкө чейин ышкырган бороонду жибердик. Ал калайыкты курманын сөңгөгү омкорулгандай жулуп алып жатты. Аларга эскерткенимден кийин азабым кандай болду? Биз Куранды эстегенге жеңил кылдык, эстеген барбы деп атат. Мына бул цивилизацияларды Куран окугандар эстебей атат. Ушуну айтып атат. Самут калкы эскертүүнү жалганга чыгарды. Ошондо айтышты, арабыздагы эле бир кишини ээрчийбизби? Андай болсо акылдан тайып адашабыз. Арабыздагы эле бирөөгө кантип эскертүү келди? Жок, ал текебер жалганчы. Ким текебер жалганчы экенин жакында билишет. Биз ингенде аларга сыноо кылып жиберебиз. Аларды күзөтүп тур, сабыр кыл. Аларга суунун бөлүнгөнүн кабар кыл. Ар бири өз учурун ишкени келиш керек. Алар өздөрүнүн шеригин чакырышты. Ал келди да аны муздап салды. Аларга эскерткенимден азабым кандай болду? Биз аларга бир чаңырык жибердик.
ошондо самандай сапырылып жатып калышты. Биз Куранды эстегенге жеңил кылдык. Эстеген барбы? Мына биз буларды эскертип эстегиле деп атат. Бул ушул Демек Куранда ачык эле көрсөтүлгөн турбайбы? Мына биз ушу маалыматтарды бердик. Силер карап издеп тапкыла дегендей маалымат. 14 кылымдан бери буга эч ким көңүл бурбайт. А булар кандай деп түшүндүрөт? Ат калкы мына Йемен жакта жашаган имиш. Бир 5000 жылга жетип жетпеген. Андай эмес да. Муну ошол дагы бир айтайын, муну системасын 19 аят менен түзүп алмайынча таппайсың. Машалама турат. Эми мынча болгондон кийин Ибрахим пайгамбарга да жетип келели анда. Мына акыры Салих пайгамбардын тушунда мындан 12 000 жыл мурда астероид менен алар кыйрадыбы? Мына Салих пайгамбарды буга чейин окудук. 7 аят менен. Андан кийин Арап сүрөсүндө Көргөмүш деген сүрө бар. Анкабут деген. Ибрахимди да жөнөттүк дейт. А бул Ибрахимди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бул 7 аятпы? Салих пайгамбардан Ибрахим пайгамбар келген 12 аят, 19 аят. Эми Ибрахим пайгамбардан бери 5000 жылдай өттү. Бул анчалык деле чоң сөз эмес эволюциянын алдында. Мунун тарыхы деле белгилүү эле. Бул кыяматка чейин созулат бул доор. Мына ошо Ибрахим пайгамбар 12 аят менен айтылат. Андан Ибрахим сүрөсүндө Мекке Исмаил пайгамбар 7 аят менен айтылат. 19 аят. Ошол эле Ибрахим пайгамбар 12 аят менен айтылды дедикпи? Ага 7 аят менен ушундай дейт. Биз ага Исхак менен Якубту бердик. Биз алардын экөөсүн тең туура жолго салдык. Булардын илгери Нухтан да, Ибрахимдин урпактарынан Давудту, Сулайманды, Айыпту, Юсупту, Мусаны да, Харунду да туура жолго салганбыз. Жакшылык үчүн сыйлайбыз. Закария да, Яхия да, Иса да, Илиястан урпактарынан чыккан баарысы жакшы иштерди жасаган пайгамбарлар. Исмаил да, Алияса да, Юнус да, Лут да пайгамбарлар. Булардын баарысына ааламдарга артыгы сыйы бар даражаларды бердик. Деп акырында сен дагы алардын туура жолуна түш деп Мухаммед пайгамбар. Бул пайгамбардын баары Исхак пайгамбардан таралган. 19 аят менен. Бул бири-бири менен байланыштары ушундай. Анан ар бир пайгамбардын өз жөнүндө 19 аяттан берет. Аны мен сага айтып берсем экөөбүз бир нече күн отуруп беришибиз керек. Негизи ушул 19 аят ушундай иштеди. Демек жалпы система жөнүндө түшүнүктүү сөз кылып менимче түшүнүктүү эле айтты окшойт анда. Эми хронология деген бар. Эң кыйыны ушул да.